Саламатсыздарбы кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дайыма ушул маал ушул сааттарда чыгып жүргөн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Адаттагыдай эле бул жолку көрсөтүүбүз дагы түз эфирде. Бүгүнкү биздин учур маселесиндеги сөзүбүз көпчүлүктүн азыр ондогон миңдеген бүтүрүүчүлөрдүн көкөйүндө турган дагы миңдеген жогорку окуу жайларда башка окуу жайларга өтүүгө ынтызарланып жаткан биздин жарандарды кызыктырган олуттуу маселе. Эл арасында ОРТ деп айтылып жүргөн же болбосо жалпы республикалык тестирлөөнүн өтүшү, анын башталышы, ар түрдүү жагдайлары жөнүндө сөз болмокчу. Ошондуктан эгерде биз студияда сөз кыла турган маселе сиздерди кызыктырып, тигил же бул маселени аныктап тактап алуу же болбосо бир өткөн жылдардын жыйынтыктарынан кийин бир чыгарган тыянактарыңыздар, сунуштарыңыздар болсо 67 11 41 телефонуна чалып, биздин студиядагы маекке түз аралашып кеткенге мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ушундай эле мүмкүнчүлүк эл-фм радиосунун угуучуларында да бар. Анткени алар түз кошулуу менен биздин студиядагы маекти угуп жатышат. Ошентип биздин бүгүнкү студиядагы маегибиз 18-19 майда, андан кийин 21-22 майда өтө турган жалпы республикалык тестирлөө жайында жүрмөкчү. Мен азыр сиздерге студияга келишкен бүгүнкү менин маектештеримди сиздерге тааныштырып өтөйүн. Төлөсбай Абылкасымов Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигинин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу. Ошондой эле ушул ОРТны же болбосо жалпы республикалык тестирлөөнү ушул долбоорду өткөрүүнү моюндарына алышкан, ушуга милдеттүү болушкан республикабыздагы билим берүүнү баалоо жана усулдук окутуунун усулдары республикалык борборунун баш кадиси Чынара Батыракеевалар отурат. Сөздү эми жакын башынан баштасак, мына катталуулар аягына чыгып калды. Тестирлөөгө кирүүгө катталуулар аягына чыгып калды. Эми ушул мисалы ошол белгиленген апрелдин бир канчасында аягына чыгыш керек эле да. Ошондо өздөрүнүн документтерин үлгүрүп тапшыра албай калган балдардын баары алдыда өтө турган тестирлөөгө катышуу мүмкүнчүлүгүнөн такыр ажырадыбы же дагы бир мүмкүнчүлүктөрү барбы? Ал үчүн эмне кылыштары керек? Рахмат. Негизи каттоо өтүп бүткөн. Каттоо жалпы республикалык тестке негизги ушул каттоо аяктады. Ал 6 апрелде аяктаган, 18 февралдан баштап. Андан бери ушул азыркы санды айта турган болсок 41.300 адам катталды деп айтсак болот да. Бирок албетте анын арасында кайсы бир себептер менен катталууга жетишпей калгандар бар, үлгүрбөй калган же болбосо ойлонуп ошол кезде ойлонуп тапшырбайбыз деп азыр балким чечим кабыл алгандар бар болсо, анда дагы эле мүмкүнчүлүк бар. Бул мүмкүнчүлүк 2 күн болот. 17 жана 20 май күндөрү ар бир тест боло турган борбордо саат 1-ден 5-ке чейин кайрадан ошо кечиккендерди каттоо болот. Ошол жерден келип катталып, анан эртеси күнү уже дароо эле тестке кирип катышууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Катталуу үчүн эмне кылыш керек? Катталуу үчүн колуна тийиштүү документтерин алып келиш керек. Бул биринчиден өзүнүн паспортун, инсандыгын күбөлөндүргөн документин. Андан тышкары бул паспорттун түп нускасы керек да, эч кандай көчүрмөлөр жарабайт. Андан тышкары мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү өздөрүнүн аттестаттарын алып келишет, же болбосо ошо орто кесиптик билим алганын тастыктаган дипломдорун алып келишет. 2 сүрөт алып келиш керек, 3-4 көлөмүндөгү, жана каттоо төлөмүн төлөш керек. Каттоо төлөмүнүн баасы 320 сом, ал каттоо төлөмүн РСК банкына төлөп, анан ал жерден квитанцияны алып келиш керек да. Ушул нерселерди алып келген учурда биз аларды каттайбыз. Ушул жалпы республикалык тестирлөө азыр биздин билишибизче эми өтсө 7-нчи жолу өткөнү турат болуш керек да. 2002 жылдан баштап 17-нчи жолу өткөнү турат да. 18-нчи жолу өткөнү турат. Ушул 18 жылдын ичинде сиздердин министрликтин сөз болуп жаткан жанагы борбор менен байланышы
кандай мүнөздө болду, кайсы жерден сиздердин көзөмөл башталып, кайсы жерден бүтөт? Эмне үчүн ушул борбор жалпы республикалык тестирлөөнү өткөргөн ылайык деген чечим чыккан да? Рахмат, жакшы суроо. Биринчиден мен ушул жерден пайдаланып келе жаткан мына мугалимдерди, бүтүрүүчүлөрдү чын дилимден алдындагы чоң сыноолорго катыша турганга мен куттуктап кетем. Бардык ушу жакшы катышып, жакшы өздөрүнүн жыйынтыктарын көргөзсүн. Быйылкы жылы жалпысынан 50 миңден ашык бала окуу бүтүп атса, ошолордун 41 миңден азыр айтып кетти, 300-ү атайын катталууга жазылышты. Ушул бул 2002 жылдан бери 19 жолу өткөзүлүп аткан жалпы республикалык тестилөө болот. Себеби буну мыйзам чегинде атайын 2002 жылы мамлекеттик деңгээлде кабыл алганбыз. Ошо мамлекеттик деңгээлде кабыл алгандан кийин азыркы учурда бул өткөрүү үчүн атайын тендер жарыялап мыйзам чегинде 3 жылга контракт түзүлөт. Ошо контракт түзүлгөн негизинде биз атайын бул сомо өзүнүн немесин өткөзүп келе жатат. Бул азыркы учурдагы эң бирден бир гана ушул коррупцияны алдын ала, коррупцияга каршы күрөшүүлөрдүн бир жолу болуп эсептелет. Себеби билесиңер, илгерки союз убагында кандай жолдор менен балдар тапшырып жүргөнүн, азыркы учурда кандай тапшырып атат. Азыркы учурда бул борбордун жүргүзүп жаткан иши жалпы элдин көпчүлүгүнө жакпаса дагы, бирок көпчүлүк элдин катмарына жагат. Себеби бул чындык менен жакшы бала алып, өзүнүн күчү менен өткөн балдардын көпчүлүгү дайыма ыраазычылык жактарын бизге билдирип кетишет. Бул дагы бир жолу айтып кетем, азыркы учурдагы эң бир коррупцияга каршы күрөшүү жолу болуп эсептелет. Билим берүүнү жана билим берүүнү баалоо жана окутуу усулдар борбору деп айттык да. Ушунун максаты, көздөгөн максаты эмне эле? Кайсыны максат кылып ушундай борбор түзүлдү эле? Анан өзүн кандай аяктап жатат ушул борбор? Негизи ушул тесттин тарыхына кайрыла турган болсок, анда 2002 жылы башталган. 2002 жылы бул долбоор катары кирген болчу. Америкалык Акселстин ошол атайын ушул билим берүүнү колдогон кеңештеринин долбоору катары кетип, ушу жалпы республикалык тест 2 жыл 2002 жана 2003 жылы долбоор катары киргизилди да. Анан 2 жылдан кийин бул эксперименталдык бир этап өттү деп айтсак болот да. Анткени себеби уже 2004 жылы кыргызстандык уюм уюштуруш керек экенин, америкалык кеңештердин чегинде болбош керегин өзүнчө ошо кыргызстандык мекеме өткөрүш керек, бирок ал мамлекеттен көз карандысыз болуш керек деген чечим кабыл алынып, анан ушул биздин борбор уюшулган да. Демек 2004 жылы билимди баалоо жана окутуу усулдары уюшулуп, ошол жерде ошол долбоордун алкагында иштеген адамдар бул тестти андан ары улап ишин алып кетишти да. Анан ошондон бери мына уже 19 жылдын жүзү болот, Кудай буюрса. Алгылыктуу көп эле иштер жасалды, албетте өзгөрүүлөр көп. Анткени эң башында ушул негизги тест эле бар эле, предметтик тесттер жок эле. Ар бир ушул тест эгерде биз ала турган болсок, биринчи тест кирип атканда бюджеттик орундарга гана деп киргизилген. Андан кийин улам мына 80%, 70% деп кошулуп отуруп, 50% деп кошулуп отуруп, аягында 100% контракттык орундарга дагы жанагы сырттан окуу, кечки окутуу формадагы да негизи эле жогорку окуу жайдын баардыгына тең ушул биздин жалпы республикалык тест аркылуу кабыл алуу болуп калды да. Албетте предметтик тесттердин саны дагы алмашты. Эгерде мисалы үчүн мурда англис тили, немис тили бар болсо, азыр немис тилин уже жок болуп калды. Бирок ага кошумча физика сабагынан, математика сабагынан предметтик тесттер кошулуп атат да. Демек ушул заманга ылайык жана жогорку окуу жайлардын бир талаптарына, буйрутмаларына ылайык билим берүү жана илим министрлигинин заказы боюнча ошо тендерден жарыялаганда кандай техникалык тапшырма бар болсо, ошол тапшырманы аткарып келе жатабыз биз. Сиздер негизги баягы заказчик болуп атасыздар да. Ошол сиздер берип аткан заказда каралганбы? Эгерде мурда азыр мисалы жалпы билим берүүчү орто мектептерди бүтүрүүчүлөр жөнүндө сөз болуп атат да. Атайын орто билими бар же болсо жогорку билими барлар ушундай жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, кайсы бир окуу жайына кирүүгө мүмкүнчүлүктөр барбы? Ошол нерсе каралганбы? Бул жерде баягы анын жашына, окууну бүткөн
окуу жайына карабай бардыгы тапшырууга укуктуу. Алар аттестаты менен, диплому менен кайрадан эгер окууну каалайм десе, ал окууга тапшырууга баарына укуктуу. Тең укуктуу. Эч кандай мындай биз тоскоолдук жок. Мисалы үчүн азыркы учурда көп болушат, себеби медицинаны бүтүп алыптыр, мен экономист болушум керек, экономиканы бүтүп алып мен медицинага окушум керек дегендер бар. Эгер тапшырам десе, ал биз эч кандай тоскоолдук бербейбиз. Бул жагынан тестилөө борборунда дагы эч кандай неме жок. Биз бирге иш алып барабыз. Борборунда яратыш бар да ушундай мүмкүнчүлүк. Ооба, мындай мүмкүнчүлүктөр бар. Бул жерден эми жаш курагы менен да чектелбейт. Негизи эле эң негизги талап ушул колунда аттестаты бар болуш керек да. Орто билимди же орто кесиптик билимди бүтүрдү деген тастыктаган документ бар болсо, демек ал тапшырууга укуктуу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бул көрсөтүүбүз түз эфирде кетип жатат. Көрсөтүүбүздүн темасы жалпы республикалык тестирдөөгө саналуу күндөр калды деп атайтып турганда, көбүңүздөрдүн кайдыгер калтырбай турган маселе студияда талкууланып атат. Ошондуктан өзүңүздөрдүн түз сурооңуздар менен биздин студияга 67 11 41 телефонуна чалып, анан кайрылсаңыздар болот. Эми мисалы былтыркы жылдын мисалы быйылкы жыл иштерди уюштуруунун кайсы бир деңгээлде чембирдиги көрсөткүчү болуш керек да. Былтыркы жылдын эң жогорку жанагы өтүү көрсөткүчү кандай болду, орто көрсөткүчү кандай болду, өтүү босогосу кандай эле? Эң ошо былтыркы жылдын эсебинен ала турган болсок, эң жогорку упай бул 237 упай болду. Төмөнкү упай эми ага көп деле биз акцент кылбайбыз, анткени ал 30да болушу мүмкүн, 23 болду болуш керек. Менин баамымда ошо эсимде жок. Ал эми орточо көрсөткүч болсо 119 упайдын чегинде болду да. Анан эгерде биз былтыркы бул көрсөткүчтөрдү, былтыркы жылдын көрсөткүчтөрүн мурдагы жылкылар менен салыштырсак, бир кыйла өсүү бар да. Мисалы үчүн эгерде босого балды 110 балл деп аныкталган, ошо аныкталып келе жатат акыркы жылдары билим берүү жана илим министрлиги тарабынан. Ушул 110 балдын чегинен өткөн балдардын саны бир 5-6 жыл мурун балким 40 бир канча пайыз же 50ге жетпеген пайыз адамдар өтүп атса, азыр уже акыркы жылдары ушул 2-3 жылда байкалып жатат. 50%дан жогору болуп жатат да. Былтыркы жылдын эсебинен 57% адам ушул босого упайдан жогору алышкан да. Демек, бул жерден кичине алдыга жылыш бар деп алсак болот да. Ушу именно жалпы республикалык тестке даярданып, ошону тапшыруу боюнча. Жогорку окуу жайларынын баягы өздөрүнө өткөрүүгө койгон чен баалары дагы, ар кандай балдары дагы ар кандай болуш керек. Болжол менен элдин көп кызыгып, көп тапшырып, жогорку баа алган, бал койгон жогорку окуу жайлары кайсы болду дагы, анан кийин орто бал менен өткөн жогорку окуу жайлары кайсылар болушту. Эл кайсы окуу жайларга көбүрөөк ынтызар болуп, билим алышка ынтызар болуп жатышат? Бул жерде биз бардык окуу жайларга бирдей шарт түзөбүз, бирдей гана балл коебуз. Себеби жалпы тестилөөнүн жыйынтыгынан кийин былтыркы жылга эгер алсак 110 балл койгонбуз. Анан кошумча предметтик балдар 60 балл болгон. Бул жагынан медицинага айрыкча биология менен химия болсо, башка адистиктерге өзүнүн немеси бар, тарыхтан, математикадан, физикадан тапшырышат. Ошол балдары эгер 60-дан алса, алар бардык конкурска катышууга укуктуу. Биз эч качан тиги окуу жай же бул окуу жайга барып тапшыр дебейбиз, бирок ар бир окуу жай балдар тандагандан кийин конечно, көрсөткүчтөр ар түрдүү болот. Көбүнчө акыркы учурларда медицинага аябай кыргыздын балдары көп ошого тапшырып атышат. Анан кийин баягы эле өзүңүздөр билесиңер, Орус славян университети бар, анан кийин Манас университети бар, анан улуттук университеттер бар. Анан ар бир өзүнүн тандаган кесибине жараша неме кылат. Ал жерде өтүү немеси балы ар бир окуу жайдыкы жогору болот. Себеби ошол балдардын тапшырган санына жараша болот негизинен. 19 жылдан бери иштеп атат дедик да, ушул жалпы республикалык тестирлөө. Бул жалпы республикалык тестирлөө биздеги билим берүүнүн өзүнүн борбордун атайтып тургандай билим берүүнүн деңгээлин сыноонун, баалоонун кайсы бир деңгээлде көрсөткүчү, өзүнчө бир көрсөткүч механизми болуп калды да. Ушул 19 жылдын ичинде биздин бүтүрүүчүлөрдүн билим деңгээли өсүүдөбү же өссө кандай деңгээлде, кандай көрсөтүштөр менен өсүп атат? Же төмөндөп кеткен учурлар барбы? Мен буга чейин айтып кеткендей, негизи ушул
орточо упайды ала турган болсок, жалпы республикалык тесттин анда өсүү бар. Анткени себеби жогорку окуу жайларга тапшыра турган босого балл деп аныкталган 110 балдан жогору тапшырган адамдардын пайыздык мындай ченеми көбүрөөк болуп жатат да. Бирок биз ушун менен чогуу мындай эске алышыбыз керек да, ушул жалпы республикалык тестти тапшырган адамдардын арасында жалаң эле бүтүрүүчүлөр эмес да, алардын арасында мурдагы жылдардын да бүтүрүүчүлөрү бар. Эгерде балким бул чен тагыраак болот эле, эгерде только жалпы жана мектептин бүтүрүүчүлөрү тапшыра турган болсо, ошондо биз тагыраак сандарды айтат элек. Ошолордун алгачкы толук мүмкүнчүлүк бар да сиздерде. Бирок ушул жерде бизде мындай бөлүнбөйт да. Мисалы үчүн былтыркы жылдын бүтүрүүчүлөрү кандай болуп тапшырды, быйылкы жылдардыкы кандай тапшырды, колледждердики кандай тапшырды, мектептики кандай тапшырды деп бөлүнбөйт да. Биздики ушу жалпы республикалык тесттин катышуучулары деп эле бир чоң массив менен кетет. Бирок дагы бир жолу кайталап кетем, салыштырмалуу ушул мисалы үчүн эгерде башында жалпы республикалык тестти бюджеттик орундарга гана тапшырса, андан кийин контракттык орундардын 30%-на, 50%-на деп улам жогорулатып келип, мына 13-жылдан бери 100% кабыл алып атабыз. Ошол 100% кабыл алгандан бери көрсөткүчтөр алдыга жылган көрсөткүчтөр бар. Эгерде министрлик тесттерден өткөрүп берүүнү эле эмес, ошол тесттерденүү көрсөткүчтөрүн дифференциялап, тактап баягы өсүш мында кандай болуп атат, өзүңүз айткандай жогорку баягы катмарларда деп силерге буйрутма берсе, ошону аткарууга силерде мүмкүнчүлүк барбы? Албетте бар, бирок негизи биз андай иштерди аткарып эле келебиз. Анткени себеби жыл сайын ушу жалпы республикалык тест бүткөндөн кийин биз ушул республика боюнча канча адам тапшырды, региондордо кандай, аймактарда ар бир, жада калса райондордо кандай, андан тышкары жогорку окуу жайлардын рейтингин чыгарабыз. Кайсы кесиптер өтө ынтызар болуп ошол жака тапшырып атышат, кайсы кесиптерге барбай жатышат дегенге чейин толук анализ бизде бар да. Анан жыл сайын бул отчеттор кыргыз орус тилинде биздин сайтка да жайгаштырылат. 3W-Testing.kg сайтынан кирип ушул жерден таанышса болот. 2002-жылдан берки отчеттордун бардыгы бар. Андан тышкары бул ар бир мектепке жеткизгенге аракет кылабыз. Кыргыз орус тилинде кошумча дагы ушул билим берүү тармагында иштеп жаткан мекемелердин бардыгына жеткизгенге аракет кылабыз бул отчетторду. Орто сыяктуу эле мектептерде бүтүрүүчүлөр бирдиктүү бүтүрүү экзамендери, мамлекеттик экзамендер жүрөт эмеспи? Бул дагы эле ошондой маанилүү да. Бул мисалы ортонун жүрүшү, жанагы жалпы республика тестилөөнүн жыйынтыгы ошол бирдиктүү мамлекеттик экзамендерге таасир этти, экөөнүн кандай байланыштары бар, же айырмасы бар. Же болсо ошол бирдиктүү мамлекеттик экзаменди алып салып эле экинчи жолу кайталап отурбай эле ушул жана жалпы республикалык тестилөөнү мындан да кичине кеңейтип, мындан дагы бир жаңы багыттарды киргизип туруп, балдарды бир эле ошондой убара кылып койсо, жана адамдык фактор тигилер булардан четте калат беле деген дагы телекөрүүчүлөрдөн суроолор болот да көп учурда. Буга кандай карайсыздар? Эми муну мамлекеттик деңгээлде муну түз отуруп ийрип отуруп кеңешиш керек. Себеби буну бир эле министрлик же болсо сомо чечип кое албайт. Себеби бул өтө татаал маселе. Бул жерде келип эле баягы каражатка такалат. Каражатка такалгандан кийин аны биздин азыркы учурдагы мүмкүнчүлүктөргө карап туруп иштесе болот. Муну президенттик, өкмөттүн деңгээлинде чечип, бул аны караш керек. Бул өтө чоң маселе. Себеби жогорку кеңеште депутаттар менен муну талкуулап чыгыш керек. Буның үчүн кошумча каражаттын келип чыкканына байланыштуу бул татаал маселе да, чечиш бир күндө чечиле калбайт. Себеби чечсе болот, но муну политикалык неме керек, чечим керек. Анан сиз айткандай мектептин программасы менен мунун айырмасы неме экөө башка. Себеби мектепте өзү мамлекеттик экзамендерди тапшырат, 4 экзамен, анан дагы бир кошумча экзамен менен. Бул болсо, бул тандаган немеси жалпы немени өткөзгөндөн кийин, анан тандаган кеси боюнча кошумча экзамендерди тапшырылат да. Бул анда балдарга бир неме баягы биз аларга эсепке алсак, анда бул татаалдыраак болуп калат. Себеби бал койгондо мамлекеттик экзамендерди неме коюп аттестатына жазганга. Ошон үчүн муну бирдиктүү кылуу экзаменби же болсо кандайдыр башка жолдорун изилдеш үчүн аны саясий чечим менен бирдикте бир жалпы мамлекеттик деңгээлде караш керек. Мен да кошумчалап кетсем болобу ушул боюнча.
Негизи бул жерден ушул суроону ушул суроого кайрылаардан мурун биз ушул тесттин жана ошо экзамендин максатына кайрылсак да, анткени себеби ар бир курал, бул тест бул курал. Экзамен дагы бул курал болуп атпайбы, бир нерсени ченеш үчүн, Анан ар бир куралдын өзүнүн максаты болуш керек да. Мисалы үчүн биз градусник менен бир башка нерсени ченей албайбыз, узундукту ченей албайбыз да. Анын өзүнүн бир максаты бар. Ошол курал атайын ошо бир нерсени ченеш үчүн жасалган. Жалпы республикалык тест бул балдардын канчалык деңгээлде абитуриенттер ушул жогорку окуу жайда окуп кете алат, окуусун уланта алат, анын жөндөмүн аныктай турган курал да. Жалпы республикалык тест. Ал эми бирдиктүү экзамендердин, мамлекеттик экзамендердин максаты башка болуп атпайбы? Ал жерде 11 жыл бала мектепте окуду. Окугандан кийин кандай, ошо жыйынтыгы кандай, билиминин мындай көлөмү кандай деген сыяктуу бир канча нерсени билет, сапаты кандай, эмнени билет, эмнени билбейт деген нерсеге такалып келип атат да. Демек, бул жерде эки башка куралдын эки башка максаты бар да. Ошол себептен биз бул бириктирүү, албетте бириктирип көрсө болот да. Бириктирген тажрыйба болгон башка өлкөлөрдө, мисалы үчүн жакынкы Россияда, Казакстанда ошолордун тести бул эки нерсени ченеген курал болуп кеткен да, экөөнү тең. Бирок жалпы республикалык тест эң башында эле өзүнчө ченей турган, жалаң гана жөндөмдүү окуп кете алабы, кете албайбы, ошону ченей турган курал болгондуктан биз бириктирген эмеспиз да. Кийин тажрыйба көрсөткөндөй Кыргызстан менен Россия ушу биздин жолго түшүштү. Алар бөлүштү. Эми азыр бөлүштү. Ооба. Кыргызстандагыдай кылып бүтүрүүчү экзаменин өзүнчө, тапшыруучу, кабыл алуучу экзамендерин өзүнчө кылып, компоненттерин бөлүп коюшту да. Демек биздин жол туура болчу да. Анан канчалык деңгээлде биз эми кайра башка жолго түшөбүз, бул дагы чоң суроо. Албетте бул суроону чечиш үчүн ага айтып аткандай саясий бир нерселер керек, анын баарын тең эсептеп чыгыш керек, туурасын, туура эмесин. Бирок канчалык деңгээлде ошо кажети бар деген суроо дагы менде жаралат да. Жанагы мен башында берген суроодо айтпадым, ушул кайсы бир максаттар менен түзүлсө керек борбор. Ошол максаттарын аткарып жатабы деп. Ошолордун бирөө жанагы адам факторунан арылуу да. Адам фактору баалардын ал кайсы региондон, же кайсы аймактан келбесин, кимдин баласы болбосун, канчалык материалдык мүмкүнчүлүгү болбосун, ошолордун баардык билимдери объективдүү өлчөлсүн, текшерилсин деген ниетте түзүлгөн да борбор. Ооба. Ушул канчалык жүзөгө ашып атат борбор тарабынан? Ошол максатты канчалык деңгээлде актап атат? Азыркы күндө бул эми азыр айтып кеткендей борбордун максаты билимди берүүнү баалоо. Мектепте билим алган менен билим берүү баланы ошол контекст, ошол аспектте өздөрүнүн милдетинен ошо актап атат ошол нерсе. Бүгүнкү күндө өзүнүн эме койгон максатын актап атат. Себеби биздин баягы бир эле мамлекет билимди берип, кайра өзүн өзү баягы баалоо табы бир жагынан неме болгон, бир жагынан туура эмес мыйчалам чегенде. Бул көз карандысыз болгондон кийин билим берүү, биздин билим берген балдардын билимин көз карандысыз түзүлгөн бул борбор билим берүүсүн баалап атат, балдардын билимин баалап атат. Бул өзүн койгон максатын бүгүнкү күндө актап атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Адаттагыдай субтитр жок болгондугунан эскертип айтып атам. Биз түз эфирдебиз. Биздин студиядагы өтүп аткан маектин темасы жалпы республикалык тестирлөөгө саналуу күндөр калды деп аталып атат. Өзүңүздөр ушул темалардан болгулап жүрүп аткан маектин маани-маңызына карап туруп, өзүңүздөрдүн бир тигил бул жагдайды тактап ала турган суроолоруңуздар болсо, өткөн жылдардын, быйылкы жылдын тажрыйбаларынан айрым бир өзүңүздөр байкаган кырдаалдар же болсо сунуштар болсо, 67-11 телефон чалып, биздин студиядагы маекке аралашып, студияда отурган меймандардан дароо ошол жерден сурооңуздар, жооңуздарды алсаңыздар болот. Баягыдан бери биздин маекте жалпы
республикалык тестирлөө, анан предметтик тестирлөө деген сөздөр чыгып кетти да. Ушуларды түшүндүрмөлөп чечмелеп айтып берсеңиздер. Жалпы республикалык тесттин ичинде негизи курамында 2 тест бар да. Мындай бөлүп айтсак болот. Бул негизги тест жана предметтик тест. Негизги тест, анан предметтик тесттер. Негизги тестти ар бир ушул жогорку окуу жайга тапшырам деген адам милдеттүү түрдө тапшырат. Бул сөзсүз түрдө милдеттүү компонент десек болот. Бул негизги тесттин ичинде өзүнүн 4 бир чоң бөлүгү бар. Кайсыл предметтер кирет ичине? Бул математикалык бөлүм. Математикалык бөлүм дагы өзү 2 бир бөлүктөн турат. Жана салыштырууга берилген тапшырмалар жана жөнөкөй тапшырмалар да. Ал тапшырмалар 60 мүнөт. 60 тапшырма кирет да анын ичине. Андан тышкары кийинки бөлүм бул сөздүк логикалык бөлүм деп айтсак болот. Ал жерде окшоштуктар жана сүйлөмдөрдү толуктоо, андан тышкары эне тилде окуу жана түшүнүү деген бөлүк кирет. Бул бөлүктөр жалаң гана жана адабият деп айтабыз же тилге байланыштуу эмес. Ошо мектепте кайсы сабактар өтүлүп атса, ар бир ушул тармакка тиешелүү сабактар да. Бул биологияга дагы, химияга дагы, математикага дагы бир таасири тийген бир бөлүмдөр деп айтсак болот. Андан тышкары 3-чү чоң бөлүм бул эне тилдин практикалык грамматикасы да. Эми бул жерде эне тилдин деп айтканда дагы жанагы окуган кайсы тилде окуса же болбосо кайсы тилди тандаса, жалпы республикалык тест ушул тилде тапшырам деп, демек ошол тилдин практикалык грамматикасы. Бул негизги тесттин чоң 3 бөлүгү. Андан тышкары предметтик тесттер бар. Предметтик тесттерди алар милдеттүү эмес. Бирок жогорку окуу жайдын бюджеттик контракттык орундарына тапшырып жаткан учурда, эгерде ошол предметтик тесттин жыйынтыгы 60 балдан жогору болсо, анда ал балдар артыкчылыкка ээ болот да. Кошумча негизги тестке кошумча предметтик тесттер бар болсо да. Айрым адистиктерге предметтик тесттер милдеттүү түрдө кирет. Мисалы үчүн медициналык адистиктерге бул сөзсүз түрдө негизги тест жана химия, биология сөзсүз түрдө болушу керек да. Ансыз мүмкүн эмес тапшырууга. Ал эми башка мисалы үчүн тарых факультетине негизги тест дагы кете берет. Кошумча предметтик тест бар болсо, демек ал адамдын артыкчылыгы бар да. Предметтик тесттердин саны 6, бул химия, биология, медициналык факультеттерге андан тышкары техникалык же болбосо математикалык адистиктер, бул физика жана математика, гуманитардык бөлүккө бул тарых жана англис тили сабактарынан. Демек бул атайын предметтик тесттер. Ал эми негизги тестте жалпысынан ал жерде мындай адамдын бул жерде басым негизги тестте билимдин көлөмүнө эмес, адамдын эс тутумуна багытталган эмес да. Канчалык деңгээлде сен көп нерсени эстеп калдың, ал суралбайт. Ошо билген нерсе канча билсең дагы ошону пайдалана кете аласыңбы? Ошол формуланы, ошол эрежени эстеп тапшырманы, маселени чече аласыңбы, ситуациядан чыга аласыңбы деген бир кандайдыр бир кырдаалдар түзүлүп, ошол тапшырмалар ошого багытталган да. Демек бул жерде колдонмо. Ооба. Түшүнүү жана колдонмо да. Ал эми предметтик тесттерде ал жерде сөзсүз түрдө билим керек. Ошондуктан ал жерде билимдик жанагы эстеп калуу, биле турган, бирок кайра эле биз аны кайрадан айтып берүүнү сурабайбыз. Мисалы үчүн жаттама кылып айтып берүүнү сурабайбыз, ошо ойлонуп жооп берүүнү суранабыз да. Ошол багыттары ушундай. Негизги жана предметтик тесттин айырмасы ушундай. Бул эч кимге жашыруун эмес. Мисалы, алыскы айылдардагы орто мектепти бүткөн бүтүрүүчүлөрдүн билими менен ошол эле райондун борбору же болбосо облустун борборундагы окуп бүткөн балдардын билими менен. Ал эми ошол облустун борборлорундагы окуп бүткөн балдардын билимин республиканын борбору болгон Бишкек шаарындагы мектептерден бүтүргөн балдардын билими менен салыштырып болбойт да. Анан ошо тестирлөөдө, окуу өткөзүүдө ушул бул жашыруун эмес. Ушул маселе кандай чечилген? Ошол жанагы тигилердин билим алган кырдаалдарын эске алуу барбы деген сыяктуу да. Ушул жагдай барбы? Ооба, бул мыйзам чегинде белгиленген. Бул жакшы суроолордун бири, себеби балдардын азыр кызыккан эң негизги суроолордун бири. Бул боюнча мыйзам чегинде 4-5 категорияга бөлүнгөн. Бишкек шаары өзүнчө категорияга, айыл жергесиндегилер өзүнчө категорияга, анан кийин кичи шаарлар өзүнчө категорияга, анан кийин жогору тоолуу райондор өзүнчө, анан кийин баягы
льгота деп коебуз, баягы жеңилдик бергендерге өзүнчө категориялар. Булар ар бири өзүнчө категория менен конкурска катышууга укуктуу. Ошон үчүн бул мыйзам чегинде өкмөттүн токтому менен бекитилген. Конкурска катышууга укуктуу болгондо кандай? Аларга баягы чек өзүнчө сертификат берилет. Ар бир неменин категориянын өзүнчө сертификаты болот. Өзүнчө сертификат, мисалы үчүн 100 орун берилсе, Бишкекке мынча орун болду деп, бул баягы балдардын тапшырган санына жараша болот. Өзүнүн алганда баягы балдардын өзүнө алганда ал жерде формула бар, кандай эсептеш керек, ошол жеринде бүт бардыгы көргөзүлгөн. Ал жерде качан кайсы турлар болот, ал дагы жазылган. Бул мыйзам чегинде бул бекитилген. Себеби ал жерде жол ал жерде атайын түшүндүрмөсү менен бекитилген. Категориялар боюнча конкурска катыша алышат. Бул сизге деле бериле турган суроо болуш керек да. Мисалы, кайсы бир бүтүрүүчү, өтүүчү босого балды албай калды. Ошону менен ал ушул жылдагы тигил бул жогорку окуу жайынан окуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадыбы же дагы башка мүмкүнчүлүгү барбы? Эми бул балдар, мисалы үчүн былтыркы боюнча 110 балл болсо, 110 балдан ылдыйкы балдардын бардыгы булар окууга тапшырууга шарты жок деп айтылганга болот. Андан башка бизде кесиптик орто билим берүү бар, колледждер бар, техникумдар бар, медиа училищалар бар, андан тышкары лицейлер бар. Ошолорго тапшырса болот. Эгер быйылкы жыл тапшыра албай калса, кийинки жылга мүмкүнчүлүгү толук бар, ал тапшырганга укуктуу. Быйылкылар тапшыра албай калып, катыша албай калбадым дебейт. Бир кесиптик окуу жайларына дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал жерде да окуса, билим алса боло берет. Ал жерде деле жакшы даярдайт, ал жерде деле шарттар түзүлгөн, бүт бардык билим алууга. Азыр учурда балдардын бардыгы көпчүлүгү жогорку окуу жайларына неме кылбай, ынтылышпай, азыр кесиптик билим берүү тандап калган мезгил дагы ушул келип калды. Себеби илгери 48 окуу жайы болсо, азыр бир 150ге жакын кесиптик билим берүү, анан 100ге жакын лицейлер бар. Аларда жылдан жылга тапшырган балдардын саны көбөйүп атат. Мен да кошумчалай кетсем, негизи ушул жалпы республикалык тест жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн деп айтабыз, бирок айрым жогорку окуу жайлардагы жалпы республикалык тестти талап кылбайт да. Бул чыгармачыл жогорку окуу жайлар, мисалы үчүн ырдаса, бийлесе, сүрөттү жакшы тартса, ушундай бир чыгармачылыкка жакын болгон адамдар болсо, искусство тарабында аларга жалпы республикалык тесттин тапшыруусунун кереги жок. Алар өздөрү ошол жогорку конкурс аркылуу ошол окуу жайдын өзүндө экзамен тапшырып келишет да. Демек, мүмкүнчүлүктөр бар. Эми бул эгерде биз 110 балды албай калып, тапшыра албай калса, бул эч кандай трагедия кылбаш керек да. Мен ошого чакырат элем. Анткени себеби бизде азыркы учурда мүмкүнчүлүктөр өтө эле кенен. Ага айтып кеткендей кесиптик окуу жайлар бар. Же болбосо чыгармачыл чымыны бар болсо дегендей чыгармачыл окуу жайларга барабы. Бирок кайрадан эмдики жылы даярданып келүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Бул практика жалпы республикалык тестке чейин деле бар болчу да. Мисалы үчүн мен тапшырып аткан жылдары, 90-жылдары эч кандай жалпы республикалык тест жок болчу, бирок экзаменден куласаң, демек кайрадан даярданып келесиң. Ошо тесттин 110 баллын албай калса, демек жетиштүү эмес даярдыгы. Жогорку окуу жайга татыктуулар, эң татыктуулар өтүш керек. Демек, анын даярдыгы жетишсиз болгондуктан ал даярданып кайра келсе болот. Ушуга эле кошумча немеге дене тарбия жагына дагы оорутуусу жок, кабыл алса болот. Жалпы республикалык тест негизги тести керек. Негизги тест керек. Бирок кошумча дене тарбия боюнча именно физкультурный жана өзүнүн спорттук жөндөмдөрүн көрсөткөн экзамен тапшырышат. Биз жана сертификаттарды айтып кетпедиби ушу биздин маектешибиз. Мисалы, алтын сертификат биздин республикада бул жол менен акыркы 3 жылда алтын сертификаттардын саны кандай болду? Анан акыркы 18-жылда ошол алтын сертификат алган балдардын жок деген алдын кону кайсы окуу жайларына тапшырганы жөнүндө маалыматыңыздар барбы? Биз ал боюнча мындай өтө кылдат мониторинг өткөргөн эмеспиз, бирок эгерде биз мындай жалпысынан айта турган болсом, албетте эң жогорку балл 238, 239, 200 былтыркы жылдын эсебинен 237 болду. Эми бул жана балдардын жөндөмүнө жараша болот да. Төмөнкү упайлар 219дан жогору болот да. Ушул саны албетте 50 адам деп айтылганы менен 50 алтын сертификат дегени менен ошо эң төмөнкү упай кайсыл упайга
туш келип атса, ошол упайды алган, мисалы үчүн 9 бала болсо, демек 59 бала болуп калат да. Мисалы үчүн 2 бала болсо, демек 52 бала. Ошо канча бала төмөнкү, мисалы үчүн 222 былтыркы жылдын көрсөткүчү 23. Ошол төмөнкү көрсөткүчтү ким алса, ошого жараша канча адам алса баары тең кошулат да. Ал эми алтын сертификатты алган балдар, алар жогорку окуу жайды ар бир ошо каалаган адистигин, кайсыл адистикке тапшырса, өздөрү тандашат, эч кандай конкурска катышпайт, түз эле ошол жолдомо алып кирди дегенди түшүндүрөт да. Анан дагы бир жакшы жашан, бизде бюджеттик орундардан тышкары контракттык дагы орундарды сунуштаган жогорку окуу жайлар бар да. Мисалы үчүн америкалык жанагы Борбордук Азия университети, же болбосо эл аралык университеттери, Ататүрк университети, ал жерде контракттык орундар жок. Наоборот, бюджеттик орундар жок. Жалаң гана контракт менен окутушат. Бирок алар дагы ушул балдардын жанагы эс тутумун, жөндөмдөрүн эске алышып, балдарды бекер окутканга, аларга өздөрүнө чакырып алганга ынтызар болушат да. Демек, алтын сертификаттын өзүнүн артыкчылыктары, жакшы нерселери абдан көп. Андан кийинки мисалы апарман, фиолетовый сертификат. Алгандай артыкчылыгы бар, андан кийинки бул жерде 4 түс деп айттык. Эң эле бул алтын сертификат, бул эң эле жана жогорку кайсы республикадан, кайсы региондан болбосун айырмасы жок, мыкты алган 50 бала. Андан тышкары мына 4 сертификатты айтып кетти. Көк сыя түстөгү, кызыл түстөгү бул Бишкек шаарыныкы, сары айыл түсүндөгү жана ачык көк бул кичи шаарлардан деп айтып атабыз. Анан бул жерден кандай кайсы артыкчылыктары деле жок, андай делечи. Мисалы үчүн тестти бирдей тест тапшырышат. Тапшырмалары бирдей. Болгону гана сертификат алганда, ошо кайсы мектепти бүтүрүп атса, ошого жараша сертификаттын түсү башкача болот да. Ал эми жогорку окуу жайга барганда бул учетко алынат. Мисалы үчүн Бишкек шаарындагы балдар, кызыл сертификаты бар балдар, айылдыктар менен бир ат салышпайт, конкурска бир катышпайт. Ар бир категория боюнча өз-өзүнчө конкурс болот дагы. Ушул жарыян кызыктуу да. Өз-өзүнчө конкурс болот. Демек, айылдык балдар сарсана болбой эле койсун да. Мен, мисалы үчүн, баары бир менин упайым төмөн да, Бишкектикке караганда баары бир менин билимим азыраак деп мындай сарсана болушу мүмкүн да. Жок, андай болбойт. Алар шаардыктар менен ат салышпайт. Тоол аймактар өзүнчө категория болуп каралат, айылдыктар өзүнчө категория болот да. Демек, бул жерде дагы бир социалдык, бир өзүнчө бир акыйкаттык бар деп айтсак болот. Ошондой эле көптөгөн жеке менчик жогорку окуу жайлар иштеп атат, республикада билим берүү тармагында иштеп атат. Андан сырткары чет элдик бир топ жогорку окуу жайлардын да филиалдары бизде бар экендиги маалында. Ошолорго жалпы республикалык тестөөрдүн таасири болобу? Кандай таасир? Мыйзам чегинде өкмөттүн эмеси менен баардыгы азыр мейли мамлекеттик болсун, мейли жеке болсун, мейли филиал болсун, баардыгы ортонун жалпы тестөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынат. Биз койгон бал менен былтыры 110 болгон, ошо 110 балдан ылдый жагын жогорку окуу жайлары бирөө да ала албайт. Баардыгына тесттин жыйынтыгы керек. Тесттин жыйынтыгысыз бирөө дагы окууга кабыл ала албайт. Жанагы телекөрүүчүлөргө эле кызыктуу болсо керек, мага деле кызыктуу болуп атат. Жанагы былтыркы жылдын 59 алтын сертификаты. Кайсы региондор канчадан ошондой алтын, бул кайсы бир деңгээлде ошол региондордогу билим берүүнүн сапатын белгилей турган көрсөткүч да, чембирдикте. Кайсы региондор, ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Негизи албетте Бишкек шаары алтын сертификатты алган, басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаарынан алышат. Бирок ошонун катарында региондор дагы бар. Бирок региондордон албетте чоңураак шаарларды атасак болот. Бул Ош шаары, Нарын шаарынан алды. Андан тышкары Жалал Абад, Таластан чыккан учурлар болот да. Региондордун бул пайыздык салымы азыраак. Бишкек шаарынын мектептерин айта турган болсок, бул 61-чи мектеп, 70-чи мектеп, 24, 12 ошо мектеп гимназиялар, андан тышкары жана кыргыз-түрк лицейлеринен басымдуу көпчүлүгү алып жатышат. Бул ушундай бир көрсөткүчтөр болуп келатат. Эми жылдан жылга эле кайталанат да. Былтыркы жылдын жаңылыгы биз үчүн
Ат башы регионунан 3 алтын сертификат чыкты. Ошол дагы бизге бир жаңылык болду да. Демек, айыл аймагынан дагы ушул биздин жана Instagram баракчабызда бар. Ошол жерде ат башыдан келген кыз жазып бериптир. Өзүнүн оюн айтып атат. Айылдан деле алса болот экен. Бирок бунун үчүн аракет кылып даярданыш керек. Демек, ошого жараша менин билимим бааланды деп атат да. Демек, бул жерде жанагы балким көңүл коштук кылып атабызбы, балким шаарда эле бар деп көңүл бурбай коюп атабызбы деген нерселер да бар да. Демек, алса болот. Аракет кылган адамдар алып жатат. Ушул жалпы республикалык тестирлөөнүн бул акыркы суроо болуш керек. Тестирлөөнүн башкы максаты жана адам факторун ушул келген окуучулардын тааныш тамырына, бунусуна тигинисине чөнтөгүнө карабай туруп, алардын алып келген бааларын эмнеге жөндөмдүү экенин объективдүү аныктоо депчи. Сиздер ошого кантип жетишип атасыздар? Мисалы, бизде эл арасында анекдот бар. Кыргыздарды сурабай туруп элеп салыш керек, анткени анан сурашса эле карын бөлөп чыгышат деп. Сиздерде эле тааныш тамыр болсо керек. Бизде деле тааныш тамырлар бар, албетте. Бирок бизде ошол албетте бул адамдык фактор кайсыл жерде бар жок болсун. Ар бир эле жерде бар, бирок биздин ушу жалпы республикалык тесттин процедуралары бар. Атайын ошол механизмдери ошондой каралган. Менин канчалык тууганым ким болбосо дагы, депутат болсо дагы мен ага жардам бере албайм. Директор да жардам бере албайт да. Демек, ушундай атайын ар бир ушул тест түзүлүп баштагандан баштап сертификатын берип, бүтүп, жыйынтыктап, анан кайрадан текшерип, жогорку окуу жайга өткөн-өтпөгөнүн текшерген учурда дагы ушул жерде ар бир жеринде ушундай процедуралар бар да. Мисал үчүн, болгону гана бир жөнөкөй мисалды келтирейин. Жанагы айтышат да, тест учурунда упайлардын алдын ала туура жоопторун сатып алса болот депчи. Сатып алууга мүмкүн эмес, анткени тест болуп аткан учурда, мына азыркы учурда дагы тестке саналуу күндөр калды, туура жооптору жок. Көп вариант тапшырмалар бар, бирок алардын туура варианттары жок. Ал эми жок нерсени эч ким сатпайт дагы, сатып албайт дагы. Арасында алдамчылар чыгып, жоопторго окшоштуруп бир нерсени жазып, алар кийин бат эле билинип калат да. Же болбосо дагы бир нерсе, тест баары бүткөндөн кийин гана жооп барактарындагы маалыматтар сканерленип, компьютерге киргизилгенден кийин атайын бир дискке салынып, анан ал диск эл аралык банктын ичине ячейкасына катылат да. Ошол катылгандан кийин гана анан туура жооптор түзүлөт. Демек, бул жерде эгерде мен ушунчалык мындай влиятельный бир тууганым бар болуп дагы жаза деген учурда дагы мен кааласам да эч нерсе жаза албайм да. Бул жерде биз СОМОдо иштеген адамдар аябай сонунбуз деп айта албайм, биз дагы адамбыз да. Бирок ошонун учурда, ошонун жанында биз ошол механизмдери болгондуктан биз эч нерсе кыла албайбыз. Кайсы улуттун адамы болбосун, кайсындай кызматта иштеген адам болбосун, эч кимге эч нерсе жардам бере албайбыз да. Демек, ушул механизмдер аркылуу бул мүмкүн болуп жатат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт өзүнүн соңуна чыгып калганын аңгеме арасында аңдабай калган экенбиз. Сиздердин бүгүн келип ушул көпчүлүк элди кызыктырып көкөйүндө турган олуттуу маселе жөнүндө, анын ар кыл жагдайлары жөнүндө айрым бир маселелерди майда чүйдө талдап түшүндүрүп бергендериңиз үчүн чоң рахмат. Бул өзү алдыдагы боло турган иш-чарадан жооптуу иш-чара биздин республикабыздын билиминин деги эле турмушунун келечегин туура аныктай турган, туура баа бере турган иш-чара. Мына ушул иш-чаранын ийгиликтүү өтүп кетишин каалоо менен бүгүнкү көрсөтүүнү аягына чыгабыз. Келип бүгүн студияга келип өзүңүздөрдүн маегиңиздерди айтып бергениңиздер үчүн, маегиңиздер менен элди карп кылганыңыздар үчүн чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Кийинки ушундай маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.